Москвадагы эже карындаштарга жана ага инилерге кайрылуу. Бул видеону сөзсүз түрдө көрүңүздөр жана группалар менен таратсаңыздар аябай жакшы болот. Өтө жакшы кабар десем да жаңылышпайм. Урматтуу мекендештер, ассаламу алейкум. Жалпыңыздарга амансыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен жалпыңыздардын. Урматтуу достор, Москва шаарындагы метро Римская площадь метросунда өзүбүздүн бир тууганыбыз, мекендешибиз стоматолог клиника ачыптыр. Бул жерге келип ден соолугуңуздарга кам көрүп кетсеңиздер болот экен. Билесиздер, ден соолукта Кудайдан берген аманат. Аманатка кыянат кылбай, ден соолукту да карап жүрүшүбүз керек. Урматтуу туугандар, тиш оорусо дагы бир келип ден соолугуңуздарга кам көрүп кетиңиздер. Эми жакшы кабарды сиздерге айтып кетейин. Жума күнү келе турган болсоңуздар, жумага чейин эмес, жумадан кийин жуманы окуп келесиздер. Буюрса акысыз тишиңиздерди алып берет. 1 сом пул албайт. Октябрдын 10-уна чейин буюрса буломба бекер болот экен туугандар. Аябай сонун жакшы жаңылык. Бир эле тишке бирок туугандар. Башкача ойлоп албаңыздар. Мен адрестерини, номерлерин коюп коем. Толка запись менен келесиздер. Запись менен келип, ден соолугуңуздарга кам көрүп кетиңиздер. Жана тишиңиздер ооруса тишиңиздерди алдырып кетиңиздер, же болбосо буломба бастырып кетсеңиздер болот туугандар. Бул жерде иштеген балдар дагы таксыр балдар экен. Тажрыйбасы аябай жакшы, мыкты, өзүнүн ишин мыкты билет экен. Азыр сиздер менен дагы толук маалыматты беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Биздин каналга катталып, жакшы сөздөрдү жазып койсоңуздар аябай сонун болот туугандар. Таксыр, ассаламу алейкум. Кандайсыз, амансызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Элдер менен амандашып, бул жер боюнча маалымат берели, Ассаламу алейкум мекендештер. Менин атым Тарел. Мээрим клиникасынын директору болом. Биздин клиника метро Площадь Ильича Римскаяда жайгашкан. Метродон 5-6 мүнөт пешком басып келсеңиздер болот. Азыр ушул акция жүргүзөлүп деп атабыз. Элден бата алайлы, дуа алайлы деп. Таксыр, силерге да Алла таалам ыраазы болсун. Мен ушул Кыргызбай каналынан көрдүм эле. Ушу элдерге акысыз тиш алуу боюнча, брекеттер боюнча, буломбалар боюнча кайрылуу кылган экенсиздер. Чындыгында Алла ыраазы болсун. Ишиңиздерге Алла таалам күч кубат берсин. Сиздерге дагы. Элдер негизи эле көп эле келдиби? Ошол аябай адам көп келди. Көп келген себебинен биз ошол акцияны 10 октябрга чейин жылдырайлы деп атабыз, потому что жазылып келе албай калышып, выходнойлордон туура келбей калып, ошол себептен биз дагы жылдырып, мекендештерибиз жетишип калсын, ушундай көп жакшы амалдарды кылып калайлы деп аракет кылып атабыз. Машалла. Азыр биздин көрүүчүлөр дагы келсе 10 октябрга чейин бекер пломба болот. Пломба болот, да. 5-күнү, жума күнү удалениябыз бекер. Жумадан кийин келсин. Жумадан кийин. Андан сырткары брекетке рассрочка кылып атабыз. Рассрочка дагы барбы? Брекет. Охо, аябай сонун экен го. Ай сайын төлөй берет. Ай сайын төлөйт, эч кандай банктын эмеси, кепилдиктер кереги жок. Биз менен договор түзөсүздөр, болду. Болду. Аябай сонун жаңылык экен, Алла ыраазы болсун сиздерге. Рахмат. Элдин кызматында жүрүңүздөр. Андан тышкары дагы бир сонун эме кылайлы деп атабыз. 10 адамга имплантты 10 миңден коюп берейин деп атабыз. Охо. Негизи 25 миңден коебуз. Эми андай акцияда да ушундай эмелер болду. Суранычтар болду. Суранычтар болду. Брекет ал жерге бандай коронка эмес, имплант коюш керек убакыттар болуп калды, бирок мына финансовый жагынан көтөрө албай калган себептер болуп калды. Анан ошол себептен имплантка да акция кылып берели деп атабыз ошол. Дагы айта кетейин, негизи эле мекендештерибиз көбү айлыкта иштейт да. Бирок айлыгына жетпей калып, тиштери ооруп, жанагындай болсо келип мындай сүйлөсө айлыкта берем деп ошондой сүйлөсө болобу? Жолдору барбы? Андай кылсак болот. Жолдору бар. Андай жолдору бар. Кээ бирки болуп калат да, бул баштан эле өткөн баарыбыз эле айлыкта иштеп жүргөнбүз го. Кээде акча таппай каласың, таанышыңдан чыгып калат, өзүңдө жок, аламда жок депчи. Андай жолдору сүйлөсөк болот. Андай сүйлөсөк болот, конечно, келсеңиздер. Аябай сонун. Канчадан канчача иштейсиздер? Саат 9-дан 9га чейин иштейбиз. Эртең кечке чейин. Эми баягындай кеч чыгып, 9да чыгып, 9:30-10га чейин күтүп калышыбыз мүмкүн. Бирок андан кеч чалбасаңыздар жакшы болот эле. Мурунку акцияларда түнкү саат 12, 1, 2лерде жазышат туугандар. Ар кандай да жумуш. Толка күндүзү, бирок запись менен, толка сиздер да? Запись менен, потому что келсеңиздер живой очередь болуп күтүп каласыздар. Ыңгайлысыз болуп калат, андай түшүнүксүздөр болуп калат. Кээде бошобой каласыздар. Биздер бошобой калабыз. Ошого так убакытка жазылып келсеңиздер, сиздер күтпөй дал убактыңызда да карап беребиз. Ошо буломбалар боюнча дагы, берки брекеттер боюнча дагы сигналарды бир аз айтып берсек болобу?
пломбалар Арзан, негизи кымбаттарында мисалы. акция боюнча биз арзан кымбат деп бөлбөйбүз. Мгм. Баарына бирдей эле. Бирдей эле. Обычно эле коюп аткан пломбабызды эле коюп беребиз. Андай эмеси жок эле. Сен акциядан келдиң эле мындай эле деген андай жок. Баарына бирдей эле мамиле кылабыз. Сиз өзүңүздүн стажыңыз канча жылдык? Менин стажым 6 жыл. Алты жыл. Москвада 2019-дан бери иштеп атам. Ошол. Бул клиника ачылганда канча жыл болду? Бул клиниканын ачылганына жайында эле ачылдык. Жайында. Жайында эле ачылдык. Ошо недавно 1-2 ай болуп калды. 2 ай болуптур, а? Вот, ошол ушундай. Аябай жакшы анда сонун ишиңерге ийгилик, ар дайым элдин кызматына жүрө бериңиздер. Бул нерсе деле анча мынча адамдын колунан келе бербейт да, мәрттикчи булчу. Буломба, башка нерселер, көп нерселер бекер болот да, тем болечи. Сиздерге рахмат чоң. Туугандар, видео комментарий жазып кетиңиздер, жакшы сөздөр жазып, видеону көрүп жатсаңыздар, болушунча группалар менен, туугандык достор менен бөлүшүп койсоңуздар аябай сонун болот, туугандар. Ар дайым бири-бирибизди колдоп жүрөлү, бири-бирибиз колдобосок, бизди башка эч ким колдобойт, туугандар. Мына кыргыздар Москвада өлүм өсүп атат, аябай сонун жакшы да турабы жаңылык. Ошо туугандар, кошумча маалыматыңыз жок, а? Жок, ошол. Туугандар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар, Алланын сактыгында, курганда болуңуздар. Баарыңыздар келип, ден соңуңуздарга кам көрүп кетиңиздер, туугандар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Москвадагы кыргыз элим, сиздер Москва шаарында болуп, кирчиктин маселесине муктаж болуп жатсаңыздар, анда биз сиздерге ишеничтүү агаларды сунуш кылабыз. Москва шаары, метро проспект Мира 2-бөгөттөн чыгып келесиздер. Границага чекметиңиздерди карап тактап берет, чоңуйда барбы жокпу, ошол маселелер боюнча жардам берет. Стажы аябай жакшы. Маалымат алуу үчүн төмөнкү нөмүрлөргө кайрылып жатсаңыздар толук маалыматты берет сиздерге.